Бұл альфа қызматы қандай тапшырманы алдыда қойсаңыз барын атқарылады дейді. На самом деле шынды. Аны сіздер ақырғы 2 жылда мына көрсетіп отырасыңдар. Емне тапшырма қойса барын атқаруға даярсыңар, жана ошо колуңардан келет. Бүгін 28 октябрь УКМКнын Ош башкы башкармалыгында Альфа Атайын багыттагы кызматкерлеринин күнү белгиленди. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катышып, Альфа Атайын багыттагы кызматынын Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарындагы башкармалыктарынан чакырылган жалпы өзү курамдык куттуктады. УКМК төрагасы улуттун коопсуздугун камсыздоодо бул элиталык бөлүктүн кызматы өзгөчө маанилүү жана жоопкерчиликтүү экенин баса белгиледи. Ең негізгі мәселе, урматтуу кызматкерлер. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурду апасы болом. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар, кыргыз элим, сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар, кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз, кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай. Баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам, кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсын сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Бул ата мекенге кызмат кылуу. Мына ушул сөздөн баары башталат. Ата мекенге кызмат кылуу дегенде ар ким ар түрдүү түшүнөт. Ар кимдин өзүнүн ордунда кызмат кылууну көрсөтүш керек. Мугалим деген кылыш керек. Студент деген кылыш керек. Спортсмен деген кылыш керек. А сиздер болсо өзүңүздөрдүн колуңуздарда курал бармы? Тактикалык, машыгуу окууларын жакшылап өткүзүп, эгерде мамлекеттин башына карагандай бир күн түшүп кала турган болсо, силердин кызматыңар керек боло турган болсо, ошондо чыга турган жигит силерсиңер. Ошондо чыга турган, коргой турган, өз ишин так аткарып, коркунучтардын баардыгын багындырып, мамлекетте коопсуздугун сактай турган, коргой турган силерсиңер. Ошондуктан силер дагы өз кызматыңарды так аткарышыңар керек деп билем. Ошондой мезгилде мына бүгүн сиздердин майрамыңыздар болуп турат. То есть кече майрамыңыздар болуп өттү. Бирок бул майрам мындай айтканда бир условный майрам да. А на самом деле бизде майрам качан болуш керек? Майрам биз душманды жеңген күнү ошондо бизде майрам. Кайсы күн биз тапшырманы жакшы аткарсак, кайсы күн алдыбызга коюлган талаптарды аткарып, биз душманга же болбосо ошо биздин мамлекетке каршы адамдарга туруштук бере алсак, ошол күн бизге майрам болуш. Ал эми ошо сиздердин жумушуңарды жеңилдетиш үчүн, мүмкүнчүлүгүн арттырыш үчүн, силердин социалдык жакта силерди коргоо үчүн мамлекет тарабынан баардык күч аракеттер жумшалып. Муну өзүңүздөр байкап атасыздар, акыркы маалдарда көрүп атасыздар, өз колуңуздар менен сезип атасыздар. Иштеген, жашаган жерлерибиз, минген машиналарыбыз, кийген кийимдерибиз, колдонгон каражаттарыбыз, бунун баардыгы ошо сиздер сезип көрүп турган маселелер. Мындан ары дагы ушул маселелер өркүндөтүлөт. Муну менен токтоп калбайбыз. Мындан ары дагы силерге шарт түзүлөт. Мындан ары дагы жаңы технологияларда, жаңы багыттагы, жаңы замандагы ар түрдүү курал жарактарды, ар түрдүү боеприпастарды, техникаларды
алганга жана силерге ошону колдонууга бергенге биз милдеттүү болобуз жана ошону биз аткарабыз. Альфа Атайын багыттагы кызматы өзүнүн курамында ар кайсы аскердик адистиктер боюнча адистиги бар. Күнүмдүк ишмердүүлүгүндө жогорку деңгээлдеги тобокелдикке, физикалык жана моралдык Альфа улуттук коопсуздукту камсыздоо, конституциялык түзүлүштү бузууга жол бербөө, террордук, экстремисттик жана массалык башаламандык аракеттерин алдын алуу жана бөгөт коюу, барымтадагыларды бошотуу сыяктуу оор операцияларды жүргүзүп келет. Бүгүнкү иш-чарада Альфа кызматынын 33 жылда басып өткөн жолу, жетишкен ийгиликтери, кызматкерлердин милдеттери жана аларга түзүлүп жаткан шарттар боюнча видео тасма көрсөтүлдү. Ошондой эле кызмат учурунда каза болгон аскерлердин эрдиктери да эскерилген. Лейтенант Бабараимов Жеңишбек Ташболтаевич 2011 жылдын 5 январында курман болгон. Полковник Ниязбеков Усенбек Ниязбекович 2019 жылдын 7 августунда курман болгон. Алар өздөрүнүн кызматташтарынын элесинде түбөлүккө сакталып калышкан. Камчыбек Ташиев Альфа өздүк курамын куттуктоо сөзүн улай кызматкерлерге майрамдык белектерди тапшырып, мындан ары дагы өз кызматтык милдеттерин так жана берилгендик менен аткаруу зарылдыгын, бул үчүн дайыма физикалык, тактикалык жана психологиялык жактан күчтүү болуу керектигин эскертип өттү. Бул биринчиден адамгерчилигиңер, силердин эржүлөктүүлүгүңөр, ошол коркпостугуңар, шамдагайлыгыңар, булардын баардыгы силерде бар деп эсептейм. Ушул жогорку айтылган сапаты жок адамдар бул атайын кызматта кызмат кылууга татыксыз болот. Ошондуктан ар дайым күн сайын өзүңөрдүн физикалык жактан, тактикалык жактан, психологиялык жактан даярдай барышыңар керек. Так күн сайын 3 күн, 2 күн, 1 күн тренировка кылбай койсоң ана билесиңер, анан кийин кылгың келбей калат. Анан бир апта тренировка кылбай койсоң, вообще кылгың келбей калат. Бир ай кылбай койсоң, анда вообще унутуп саласың баарын. Ошондуктан силерден талап ушундай. Ушундай каттуу талаптарга чыдаган гана, ошого туруштук берген гана балдар биздин катарыбызда болот. Альфа кызматында. Иш-чаранын аягында атайын кызматтын жетекчилиги өздүк курам УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке терең ыраазычылык билдирип, атайын белегин тапшырышты. Мекен үчүн, элибиз үчүн жаңыбызды бергенге даярбыз, ар дайым даярбыз. Кандай гана бир тапшырма болсун, мамлекет жактан болобу, улуттук коопсуздук жактан болобу, биз ар дайым аткарууга даярбыз. Ошол үчүн сизге терең ыраазычылык, өзүмдүн үй бүлөмдүн атынан, тууган уктардын атынан ар дайым аман болуңуз, ден соолукта болуңуз. Ар да сиздин жаныңыздабыз. Рахмат. Рахмат сизге. Малым болгондой кечээ 27 октябрь Жалал Абад облусунда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Альфа атайын багыттагы кызматынын жаңы окуу машыгуу борборунун расмий ачылыш аземи болуп өткөн. Ага президент Садыр Жапаров жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев катышкан. Белгилей кетсек, улуттук коопсуздук комитетинин Альфа атайын багыттагы кызматы 1992 жылдын 27 октябрында түзүлгөн. Быйыл Альфа атайын багыттагы кызматынын түзүлгөндүгүнө 33 жыл толду. Асия Сыдыкова, Эркинбек Баймуратов, Регион телеканалы.